Бүгін 14 февраль. Мен 6 февральда Ведан очкисін тағынып баштадым деп запись қылып барақчама салғам. Инстаграмға, ТикТокко. Бүгін бір жұма болды. Мен бұның результаты менен бөлішсем. Мен бұны тағынған күні қандай болды? Тағынған күні башымда аябай ауыртты. Башымда аябай ауыртты. Акысы әр жерін ауыртады екен да. Мен сұраштырсам, мен алған эжеге жазсам, ал айтты, ооба, менин кулагымды оорутқан. Обычно менин кулагым оорубайт эле, ошо кулагымды козгоду деди. Апамдын болсо башын оорутту деди да. Андан кийин бир күн тоже алардыкы да ошентип анан басылып калыптыр да. Меники дагы ошондой болду. Андан кийин обычно мен зрениянын очкисин кийем. Көчөгө чыкканда зрениянын очкиси жок, башымды көтөрө албаймын да. Анткени жакшы көрүнбөй, булаңгырт болуп аткандан жүдөп кетесиң да, беттер чора элекей болуп көрүнбөйт адамдыкычы, бир аз эле ары жактагы. Анан ошондо мен жүдөп кетип башым такыр көтөрбөйм. Мен көчөгө очким кийбей чыгып калсам, жерди карап магазиндерге барганда, обычно алысыраак жактарга мен сөзсүз очким менен чыктым. Магазиндерге барганда ошону башым көтөрчү эмесмин да. Азыр анан кулагымды да ысытып жүрдү башында бир 2-3 күн ошентти да. Азыр баары нормально, башымда оорубайт, кулагымда эч нерсе болгон жок. Азыр болсо мен башымда ошол 2-3 күн көчөгө чыкканда, базарга барганда мен 2 очким тең алып алып, тигим керек, өзүмдүн зрениям очкиси керек болгон, буну чече калып аны тагынып ушинтип жүрдүм да. Азыр акыркы бир жума тагынып атпайм, акыркы 3-4 күн аны антпей калдым. Бул менен эле чыгып атам көчөгө, базарга дагы бул менен эле барып атам. Кадимкиндей момундай караганда жанагынтип кыйналып кетпей калдым да, кадимкиндей поддержка болуп нормально да. А так мынтип алыс караганда жүдөп кетчүмүн да, обязательно кайра очким тагынып ушунчумун да, мындай башымды да көтөрбөй. Бир жумада результат байкалып атат. Альхамдулиллах, бир жумада менин зрениям уже кадимкиндей восстановить этилип келатат окшойт деп атам. Анткени ошо менин башым очким жок, мен уже өйдө карап атам да. Жагып атат буюрса дагы мен бат-баттан бөлүшүп турам бул очкинин отзывы менен, Веда очкисинин.